Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жанакыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кембагал аштык тапса баштык таппайт, баштык тапса аштык таппайт демекчи, көп балалуу кедей бир киши араң иштеп турган ишинен да айдалды. Башка жактан келе турган акча каражаты болбогондуктан 3 күндөн бери ачкылыктан эптеп күн өткөрүп жатышкан эле. Аял айтты: "Балдарыңызды көрүп турасыз. Ачкылыктан кыйналып калышты. Бир нерсе кылбайсызбы?" деди. "Мына канча күндөн бери барбаган жерим, какпаган эшигим калбады. Аз айлыкка болсо да иш кыдырдым, чыкпады. Балдарымдын бул абалы мени да жүрөгүмдү тилүүдө. Бирок колумдан эч нерсе келбей жатат", деди күйөөсү. Аял айтты: "Андай болсо мени жаңы келин көйнөгүмдү, жоолугумду алып барып сатың. Канча акча болсо да үйгө бир нерсе алып келиң. Эртеңки күнгө дагы Алла ырыскысын берер", деди. Ошентип күйөөсү колунан эч нерсе келбегенинен уялып, сандыктан алып берген аялынын жапжаңы көйнөгү менен жоолугун алып базарга жөнөдү. Ошол маалда андай көйнөк жоолукту 2 күмүштөн кымбатына алышпайт эле. Көйнөк жоолукту сатып, колго тийген акчага азык-түлүк алуу үчүн кетип жатканда, жолдо отурган тилемчиге туш болду. Ал мындай деп айтып жаткан эле: "Алла Таалага ыраазылыгы үчүн, пайгамбарыбызга болгон махабатыңыз үчүн бир нерсе берип өтүң. Эч нерсеси жок чыныгы муктажмын. Мага жардам берүүчүлөр барбы?" деп жаткан эле. Эч кимдин жардам бербеген карап турган жанагы кедей: "Бул байкуш менден да көбүрөөк муктаж экен го", деп колундагы бар 2 күмүшүн бере салды. Муктаж адам чындап сүйүнүп, ыраазы болду. Үйүнө эч нерсе алып бара албаган жанагы киши мечитте кыйлага чейин олтуруп, шам намазын окуп, кеч болгондо үйүнө кайтты. Аялы колунда эч нерсеси жок күйөөсүнө таң калып: "Эмне болду? Саттыңызбы?" деди. "Ооба, 2 күмүшкө саттым. Бирок тилемчи бизден да муктаж болгондуктан ага бердим", деди. Аялы: "Анда сиз туура иш кылыпсыз. Алла Таала бизге сөзсүз жакшылык эшиктерин ачат. Эртеге чейин сабыр кыла туралы. Эртең бул саатты сатып күн көрөбүз", деди, илинип турган саатка ишарат кылып. Эртеси күнү саатты алып дагы базарга жөнөдү. Бирок эч ким саатын сурабады. Саатты сата албай кыйлага чейин базарда жүргөн киши: "Балык алгыла, балык бар, арзан эле берип салам", деп кыйкырып жаткан кишиге туш келди. Болгону 2 балык. Аны да эч ким карабайт. Жанына барып: "Тууганым, бул саат мага. Балыктар сага пайда келтирбеди. Кел сенин балыгың ысыкта сасып кетпесин да, үйгө барып балдарым менен кууруп жейин. А сен саатты алгында пайдалан", деди. Эртеден бери турган балыкчы сунушка макул болуп, саатты алып, балыктарды карматты. Сүйүнүштү айтпа. Буту жерге тийбей асманда учкан жанагы кедей киши үйүнө жетип барды. Бүгүн үйдөн байрам. Аялы балыкты тазалап жатып бир убакта күйөөсүн чакырды. "Ай, муну караңыз". Бир балыктын ичинен бриллиант чыкты. Сүйүнүп кетишти. "Катын, балыкты кууруп тур. Мен муну зерерге алып барайын. Балким көбүрөөк тамак аш келер". Аялы макул болуп күйөөсүн узатып койду. Зерерге жетип келген жанагы киши колундагы бриллиантты узатты. Зергер жакшылап көрүп: "Эгер сатсаң 14 000 күмүшкө сатып алам", деди. Кедей киши сүйүнүп кетти. Макул болду. Жана кыйынчылыктар артта калганын түшүндү. Күмүштөрдү алып үйүнө барды. Болгон окуяны аялына айтып берди. Баары сүйүнгөндөн Аллага шүгүрлөр айтып турганда, эшикти бирөө каккылады. Эшикти ачкан эле бир байкуш: "Алла силерге берген неаматтан мага дагы бергиле", деп турган эле. Кедей киши: "Алла Таала биз күтпөгөн жерден 14 000 күмүш берди. Жарымын сага берейин, жарымы балдарымдын ырыскысы үчүн алып калайын", деп ишкерге кирип күмүштөрдү алып чыкканда, баягы тилемчи жок экен. Таң калып ары бери карап, тилемчини таппады. Ошол кубанычтуу күндүн кечиде кирип, баары сонун уйкуга кетишти. Курсагы ток, кайгысы жок. Жанагы киши түш көрдү. Түшүндө жанагы тилемчини көрдү. Андан эмнеге кетип калгандыгын сураганда, ал: "Чындыгында мен тилемчи эмес элем. Мен Алланын сени сыноо үчүн жиберилген периштесимин.
Өткөндөгү 2 күмүшүңдү да мен алган элем. Мына ушул жакшылыктарың үчүн Алла Таала сага кымбат баалуу ташты белек кылып берди. Эми бул дүйнөдө берилген белек. Акыретте мындан да чоң белектерге жетишесиң буйруса, деди. Окуядан алына турган пайда: эгер өзүң өлүп калбооңо же муктаж болбостугуңа көзүң жетсе, мүмкүнчүлүгүң болсо садака бер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллага касам, садака эч качан мал мүлкүңдү азайтпайт, дейт Бухари. Тескерисинче канчалык көп садака кылсаң, Алла Таала сага 10 эселеп, же андан да көп 700 эселеп кайтарат. Бул тууралуу хадистер да келген. Жогорудагы окуя Алла Тааланын берешен зат экендигине далил эмеспи? Бул дүйнөдө канчалык көп садака кылып калгандыгың, бейиштин жерлеринин көбүн ээлеп алгандыгың. Экинчи пайдасы: тилемчиге эч нерсе бере албасаң, жок дегенде жакшы сөз айтып узат, аны тилдебе. Туура, кээ бир тилемчилер суранууну иш кылып алган. Бирок бул аны тилдесең болот деген сөз эмес. Сен аны адам болгондугу үчүн урматына кой. Үчүнчү пайдасы: Алла Таала кааласа сага да бир периштени жиберип сыноосу мүмкүн. Сен аны билбейсиң. Ошондуктан ар дайым жакшы амалдарды кыла жүр. Жана сага келген ар бир сыноо бул сенин жакшылыгыңдын дагы да көбөйүүсү үчүн Алла Таала тарабынан жиберилгенин унутпа. Мына ошол сыноолорго сынбай, аман эсен өтүп кетүүнү Алладан жардам сурап дуа кыл. Төртүнчү пайдасы: аял дайыма күйөөсүнүн туура кылган иштери үчүн дайыма алдыга кадам таштоого шыктандырып туруу керек. Күйөөсү көчөдө ар кыл сөз угат. Ошондо аялы жарык маанай менен тосуп алып: бул эч нерсе эмес, кыжаалат болбоңуз, баары алдыда, Алла Таала жардамсыз койбойт, деп анын көңүлүн көтөрүп турса, ал эч качан жашоонун кыйынчылыгына сынбайт. Кээ бир эркектердин аялдары начар, ажаан, күйөөсүн тоготпойт. Аны тилдеп, үйдө кожоюн болуп алгандыктан, эр деген бечара көчөдө да, досторуна да, коомчулук арасында да ээн эркин пикирин билдире албай чүнчүп кеткен. Сен үйдө кожоюн болуп алгандыгың ал сенин кыйын экендигинен кабар бербейт. Тескерисинче, үйдөгү берекени кетирүүчү акмак аял экениңден кабар берет. Себеби кайсы үйдө аял башкаруучу болсо, ал үйгө эч качан береке жакшылык келбейт. Бул Алланын мыйзамы. Жаман болсо да эриңди алдыга койсоң, бул сенин үйүңө бакыт алып келүүңө жана бейишке оңой кирүүңө жол ачылат. Ошондуктан элибизде эрди эр кылганда катын, кара жери кылганда катын, же болбосо катын жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деп бекеринен айтылган эмес. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.